Саламатсыздар бардактуу телекөрүүчүлөр, жалпы көчмөндөр оюндарынын күйөрмандары, сиздер менен кайрадан көгөлтүр экран аркылуу учурашып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Кызматыңыздарда бүгүн мен Зайрат Эсенбай жана Азирет Абдраимов болмокчубуз. Бүгүн көкбөрү боюнча 3-орун үчүн күрөш орун алат. Коло медалды казак спортчулары камсыздайбы же болбосо алардын атаандаштары Москва облусунан келген көкбөрүчүлөр камсыздап 3-орунга ээ болобу? Мына ошол башкы суроого бүгүнкү оюндун күнөөкөрлөрү же болбосо катышуучулары жооп берүүгө даяр бардыңыздарды. Мына эми Тайгазанды тегерете айланып жаткан көкбөрүчүлөрдүн мына эми оюнуна сиздерди чакырып өтмөкчүбүз. Бул жарым финалдык баскычта жеңилген эки курама команда. Москва облусу атаандаштары Кыргызстан улуттук курама командасына жеңилген болсо, алардын атаандаштары азыркы Казакстан улуттук курама командасы Өзбекстанга 4-5 эсебинде жеңилип калган жана 3-орун үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүк алып отурган мезгили. Андыктан бүгүн ким жеңишке жетет, аны 3 бөлүккө созулган 20 мүнөттүктүн алкагында чогуу билмекчибиз. Добрый день, уважаемые любители спорта, в частности көкбөрү. Вот и подошли к концу эти соревнования. Сейчас остается нам ровно 2 матча лицезреть. Первый, это, как сказал мой коллега, матч за 3-е место. Вчера Казахстан потерпел поражение от сборной Узбекистана. Как бы ни было, многие говорят, что это был, откровенно говоря, слив, если так уж такими иными словами грубыми говорить. Кто-то говорит, что они просто не хотели сыграть в финале с Кыргызстаном, позориться, так сказать, но тем не менее, это останется в истории. Пускай люди сейчас говорят, но через 20 лет никто не вспомнит, почему они проиграли Узбекистану. Через 20 лет все будут знать, что Узбекистан выиграл в полуфинале грозную сборную Казахстана. Вот, чындыгында буга чейин биз белгилегендей фаворит Казакстан курама командасы отчал баскычта. Демек Казакстандын албетте жеңилгендиги мына ошол таң калыштуу болгондугун белгилей кетмекчибиз. Нургазы Анарбаев башкы калыстык кызматын аткарат. Демек бул калыс тараптан бардыгы дыкат мамиледе каралышы керек. Азыр эми Ышкырык жаңырды алгачкы баштапкы чекитке жайгашкан улакка тараптар аракетин көрө баштады. Биз анда эмесе курамдарды тааныштырууга өтөбүз. Казакстан улуттук курама командасынын оюнчулары төмөндөгүчө жайгашкан. Биринчи Эдилет Мамыт оюн жүргүзүүдө жана ошондой эле экинчи катар санында Курманбек Турганбек 97 жылкы оюнчу, командадагы эң эле күчтүү оюнчулардын бири экендигин белгилей кетебиз. 3-чү катар санында Эзжан Курманбаев учурда чабуул өнүгүп бара жаткан мезгили жана эң алгачкы улак казак спортчулары тарабынан ыргытылды. Ошол эле Курманбек Турганбектин биз аты жөнүн атап жаткан мезгилде эсепти ачкан мезгили. Да, друзья, забил все-таки Курманбек Турганбек в очередной раз и смог таки очередной салым произвести. Но здесь другой, да, другой здесь, другая фамилия выскочила здесь. И так что, на самом деле, это Курманбек Турганбек, мы-то его знаем, а здесь написали нам наши коллеги из России, то, что это Курманбаев, по-моему, написали. Ну ладно, это не суть. Факт в том, что 1-0 повели казахи, и состав вам продолжит уже Зайрат. Азыр эми кийинки чабуулдардын бирине көз жүгүртөбүз жана казак спортчулары кайрадан эле кезектеги улакты алып, экинчи улакты катар менен Курманбек Турганбек ыргытууда. Демек байкасаңыздар, экинчи минутта жүрүп бара жаткан мезгилде экинчи улак Тайгазандан орун алды. Курманбек Турганбек дагы бир улакты өз пайдасына жазды. Жалпысынан 19-чу улагын ыргытты. Чындыгында Америка Кошмо Штаттарына каршы болгон беттеште бул оюнчу көп улакты ыргыткан, ошого байланыштуу өзүнүн жеке көрсөткүчү өскөн. Азыр эми ыргытылган улакты байкасаңыздар өтө тез ылдамдыкта жана ошондой эле тез чабуулдун натыйжасында салынды. Анда эмесе биз казактардын курамын аягына чейин чыгарып тааныштырабыз. 3-чү Эзжан Курманбаев, 4-чү Наурузкожа Амзеев, 5-чи Даулет Айтан, 6-чы Жасулан Айтбаев, 7-чи Нурлыбек Аскаров, 8-чи Ынтымак Алипбаев, 9-чы Болот Алимбетов, 10-чы Мержан Меджан, 11-чи Шымболот Айтуганов жана 12-чи Бекболот Самаил. Бул оюнчулардын көпчүлүгү жаш, ошол оюнчулардан куралган. Андыктан чыныгы көкбөрү оюнун көргүбүз келет. Бул баскычта 3-орун үчүн болгон беттеште. Андыктан аларга каршы Москва облусунан
келген кыргыз жигиттери кандай туруштукту берет чогуу көрөбүз. Эми Москва облусунун оюнчуларын кесиптешим Азирет таныштырып өтсүн. Спасибо большое, Зайрат. Определяем, для вас работает на этом матче за третье место Зайрат Асимбай и Азирет Абдраимов. Номер первый в Московской области Алмазбек Джусупбеков на лошади по кличке Найза, Бектур Курбаналиев второй, Алтынкөк, Раимбек Байзаев третий, Карагир, Султанбек Токтугулов номер четвертый, Ахтано, Эльдар Абдукаров номер пятый, Люк, Айбек Турдукулов номер 6, Койгурон номер 7, Чингис Атабалдиев на Ярыте скачет, Самат Нурашев номер 8 на Ракши скачет, Самаган Итимиров номер 9 Ахбайпак, Саветбек Курбаналиев номер 10 Эркет Тору, номер 11 Эрмек Айтиев Мамалак, номер 12 Азамат Атакуров Батыр. Ну и посмотрим, как эти лошади помогут сегодня Московской области. Пока что видим, что кони посильнее у казахской сборной, которые 7 из них были пригнаны из команды Сарыөзен Рассвет. А мы знаем, это очень сильная сборная вообще считается. Ну и давайте уже лицезреем за Джекеми-Джеке в этом матче. 4-я минута встречи. И здесь на Джекеми-Джеке борьба двух игроков. Наурхажа Амзеев снова человек, который является распасовщиком в сборной Казахстана. Он обычно выигрывает на Джекеми-Джеке всегда улак для себя, а потом берет в такым, бежит, отдает передачу на Курманбека Турганбека, тот берет, да и забивает салы. Вот такая тактика в основном у сборной Казахстана. Очень быстрая, очень точная. Но вчера с Узбекистаном этого не хватило. По факту, на самом деле, вчера они проиграли 5-4. Ну и сейчас счет 2-0 пока в пользу казахов. Наурхажа Амзеев снова здесь пытается убежать. И тут в окружении троих игроков Московской области помогают ему его партнеры. Пытается там, конечно, Жасулан быть более активен. Но еще раз давайте обратим внимание, как два игрока сборной Казахстана пытаются прорваться сквозь сито вот это 4 лошадей игроков сборной Московской области. Получится или нет? Еще раз давайте посмотрим. Вот здесь хороший шанс имел. Снова Курманбек Турганбек. Дугу исполняет. Хороший поворот на ровном месте. Теперь уже может бежать. Заслон ставит там его партнер. Но не получается как следует. Жасулан Айтбаев помогал ему. Курманбек Турганбек далее тащит улак. Он номинирован на роль лучшего бомбардира данного турнира. И очередной салым он забрасывает вместе с улаком. Прямо-таки в тайгазан падает счет. 3-0 в пользу сборной Казахстана. Демек Курманбек Турганбек азыр өзүңүздөр көргөндөй эсепти 3-0 айландырды. Барган сайын мына эми алардын салымдары өзгөчө жогорку деңгээлде жасалып, алар атаандаштарынан озуп алдыга чыгып бара жаткан мезгили. Мындай чындыгында өтө жогорку деңгээлдеги атаандаштык азырынча биринчи бөлүктө көрүнгөн жок. Тактап айтсак, жарым финалдык бөлүктө өзбек оюнчулары казакстандыктарга каршы өздөрүнүн сапаттуу оюнун тартуулай алышкан. Ал эми Москва облусунун оюнчулары чындыгында бүгүн жеңишке жетүү үчүн өзгөчө фантастикалык оюндарын көрсөтүшү керек болот. Казактар негизинен көк бөрү боюнча күчтүү эле курама команда, андыктан финалга чыга тургандыгы күтүлгөн буга чейин. Ал эми бул жолкусунда өзүңүздөр көргөндөй 3-орун үчүн күрөшүп, алар балким күмүш медалды жеңилип алгандан көрө коло медалды жеңип утуп алып мына ушундай камсыздагысы келгендир. Андай кептер көп жүрөт чындыгында, бирок чыныгы кандай окуялар болгондугун жана кандай көрүнүштөр орун алгандыгын мына бир гана Кудай билет. Ал үчүн 6-минутта соңуна чыгып калды. Жана Москва облусунун оюнчулары эми гана улакка жетишкен, бирок талаа чегинде кармап калууга үлгүрө алышкан жок. 7-катар санындагы оюнчу өзгөчө биринчи чекиттен илип кетип Чыңгыз Сатыбалдиев оюн жүргүзө алган Ярыта менен. Жана бул жолкусунда өзүңүздөр байкагандай кайрадан Джекеми-Джеке көрүнүшү орун алып жаткан мезгили. Джекеми-Джекеде аргымактын туура тапталгандыгы жана ошондой эле оюнчунун каардуулугу өзгөчө ролгойу жана ошондой эле бул позицияда негизи көп нерсе аргымакка байланыштуу. Эгер ал атаандашты сыртка түртүп же болбосо мына ушул улакка жолотпой четтете албай турган болсо, анда улакка аракет кылып эңип алуу да өтө татаал болот. Ал учурда мына эми Наурызкожо Амзеев борборлук бөлүктө негизи Джекеми-Джекеде Наурызкожо Амзеев өзгөчө бир күчтүүлүгүн көрсөтүп жаткан кези ал жерден илип кетүү боюнча адистердин катарында командасындагы. Андыктан Москва облусунун оюнчусу азыр ага жете албай жаткан мезгили. Алардан дагы 4-катардагы оюнчу чыккан Султанбек Токтогулов, Ахтаноону минип жүргөн оюнчу 1987 жылы төрөлгөн спортчу. Демек учурда 31ге келип калган тажрыйбалуу көкбөрчүлөрдүн катарында. Негизи жарандыгы бар россиялык мына ушул
ойыншылар екендігі белгілей кетеміз. Бірақ Қырғыз ұлтындағы мына ошол батырлар эрендер чыныгы эрендердин эр ойынында атсалышып жаткан мезгили. Буга чейинки ойынында тактап айтсак өз тайпасынын алкагында Афганистанга каршы ойногон жана эң алгачкы беттешинде атаандаштары Афганистанды 7-2 эсебинде 5 улак айырмачылыгы менен жеңип алышкан болчу. Жана бир оюнду өткөрүү менен кийинки жарым финалдык баскычка өтүп келген Москва облусунун өкүлдөрү. Андыктан алар ушул Кыргызстан улуттук курама командасы сымал бир оюндан кийин эле жарым финалдык бөлүккө жете алган. Азыр эми байкасаңыздар жарым финалда жеңилген эки команда бет келишип отурган мезгили жана дээрлик Москва облусунун оюнчусу экрандагы Султанбек Токтогулов атаандашынын үстүнө минип алууга даяр болгон. Жана азыр өзүңүздөр көргөндөй Султанбек Токтогулов жаза мамыга жөнөтүлдү. 2 мүнөт демек Москва облусунун оюнчулары азчылыкта оюн жүргүзөт. Анын натыйжасында кезектеги улак салынды. Бул Курманбек Турганбектин пайдасына жазылат. Жана 4-чү улакты кайрадан эле ушул оюнчу өз пайдасына жазууда. Мындай түрдө оюндар улана бере турган болсо, биз беттештердин турнирдин жыйынтыгында дал ушул оюнчу мыкты чабуулчу болуп калышын көрүшүбүз ыктымал. Да, очень сильный игрок, но мне вспоминается случай с Харри Кейном, конечно, который забил ворота слабых команд. Ну и здесь также Курманбек Турганбек слабым командам поназабивал очень много салымов. И, в принципе, за счет этого как раз таки он вырывается вперед в этом бомбардирском счете. Но нет, это не суть. Факт в том, что он тащит сборную Казахстана вперед. И замечаем, как он помогает добиваться результата. Ладно, демек биринчи таймдын жарымына чейин дагы 10 мүнөттөй. Тартсак да биринчи таймдын аягына чейин 10 мүнөттөн ашыраак убакыт бар. Жана ылдыйын кийген казак оюнчулары дароо эле улакка жетишип жаткан мезгили. Бирок эң алууга дагы да болсо жол түзүлө элек. Эми гана Амзеев менимче улакка жете алган, бирок колдон чыгарып жиберди. Андан ары Мержан Метжан командадагы активдүү оюнчулардын бири. Бирок мына ушул жарым финалдык бөлүктө өзүнүн 100% оюнун көрсөтө алган жок. Ошонун натыйжасында өзбекстандык улакчылар атаандаштарын артта калтырган жана 4-5 эсебинде утуп алышкан. Андыктан өзбек улуттук курама командасы финалдык баскычта эми алтын медальга ишенбей турса дагы аракетин жасайт. Андыктан биз бүгүн кечки саат 6-да да ушул финалдык баскычтагы беттештерди көрөбүз. Да, друзья, сегодня на телеканале КТРК Спорт в 18:00 наши коллеги Бек Султан Уснелиев и Нурсултан Турузбеков для вас откомментируют финальный матч третьих всемирных игр кочевников. Ну а здесь, конечно же, в этой ситуации за третье место матч считается утешительным, но тем не менее есть солидные призовые, а есть все-таки бронзовая медаль. И, соответственно, за это сейчас борется команда, но есть уважение, еще респект так называемый. А все-таки сборная Казахстана должна доказать, что они являются тоже очень сильной сборной. А здесь Наурузхажа Амзеев пытается себе вытащить, буквально выдрать из-под такыма у московского игрока, коим является Самаил, точнее, Атакуров Азамат на своем батыре. Но вот так вот Наурузхажа Амзеев обычно именно конкретно Джеке-Меджеке он выигрывает частенько. Вчера, к примеру, со сборной Узбекистана Амзеев выиграл 10 из 11 салым Джеке-Меджеке. Это практически 100% результат, 90 с лишним. Ну и здесь также он себя проявляет хорошо. Мы говорили про тактику. Амзеев забирает, подбирает, отдает передачу на, конечно же, Турганбека Курманбека. Курманбек просто бежит на своем аргамаке и заносит салым улак. Ну и сейчас немножко остановилась у нас игра, потому что здесь на позиции Джеке-Меджеке не получается никак выведать ни тому, ни другому себе улак. И замечаем, как игрок Московской области Азамат Аттокуров пытается убежать по дуге, но его в коробочку берут игроки казахской сборной. И мяч зачинен, уходя, извещает нам о следующем Джеке-Меджеке о борьбе, то бишь 1 на 1. Ну и вот он, Азамат Аттокуров, скачущий на своем батыре, в принципе, имел шанс сейчас разбежаться, но не хватило стартовой скорости его лошади, потому что уже набрали ход лошади казахской сборной. И вот как вцепился здесь Наурузхажа Амзеев, а это болельщики, аксакалы и так далее и тому подобное, которые рады видеть такой Кокбурю. На самом деле сегодня очень зрелищный матч мы наблюдаем, пока только в одни ворота, конечно. Сборная Казахстана
снова прорывается вперед. Турганбек Курманбек в очередной раз. Пятый салон будет. Да, есть пентатрик в этом матче от Курманбека Турганбека. Ну и все. Я думаю, игра сделана уже в первом тайме. Нашындай урматтуу телекөрүүчүлөр 5-чи улак ыргытылды. 22 улакты жалпы турнирден алкагында ыргытууга жетип алды Курманбек Турганбек. Мына экинчи катар санында ойногон оюнчу бүгүн 5 улакты ыргытып отурган мезгили. Балким Казакстан улуттук курамасынын башка максаттарынын бири дал ушул Курманбек Турганбекти мыкты чабуулчулук наамга алып чыгып болушу мүмкүн. Ошондуктан улам мына эми биздин улуттук курама командадан кайсы бир оюнчу клуб жете алабы, жокпу аны финалдык баскычта биз сиздер менен чогуу көрөбүз. Анткени ал акыркы оюн жана акыркы мүмкүнчүлүк. Ну и снова борьба в центре поля наблюдается. Никто не может пока взять улак под свой контроль, но больше шансов здесь у казахской сборной. Их побольше, они уже могут, в принципе, разогнать сейчас эту атаку. Ну и сейчас, конечно же, в этой борьбе пока никто улак не может взять. Это, кстати, Жасулан Айтбаев там пытался за ним достать, но до сих пор уже, казалось бы, должен был в таком брать, но тут же московские игроки насели на него, и прессинг очень высокий в исполнении игроков сборной Московской области. Мына ушул эпизоддо биз көргөндөй Аргамактын мына туягына жүгөн илинип калган. Анын натыйжасында дээрликке чуркай албай азыр казак оюнчусу аны бошотууга келип жеткен чуру. Жасулан Айтбаевдин аргамагы. Да, правильно все заметил здесь Зайрат. На самом деле нужно теперь уже либо другую лошадь находить, либо же все-таки заново уже помочь лошади в этом плане. Но не знаю, успеет ли, потому что тяжело будет бежать. А вот здесь, кстати, снова атака уже могла быть у казахской сборной. Это снова Курманбек Турганбек. Пытался он далее пробежать, но очень легко убегает от своих оппонентов он. Выходит на рандеву, практически обводит на противоходе Курманбек Турганбек. И бросать ему нужно здесь. Пока не дает ему сделать это игрок московской сборной Бектур Курманалиев. Две двойки сейчас схлестнулись в единой борьбе. Оба схватились за улак, но здесь пытается уйти от своего оппонента Курманбек Турганбек. Хорош он здесь на одном движении. И бросать нужно. Нет, промахивается сейчас Курманбек Турганбек. Так бы мог сделать фон в этой ситуации Гексатрик. 6 салымов в одном матче. 6-чы салымды ыргытууга азыр Курманбек Турганбек жете алган жок. Жалпысынан 23-чүсүн ыргытып коюшу толук ыктымал болчу. Жана Москва облусунун оюнчулары азыр туура коргонбой турган болсо, жалпы команда менен бир муштун болуп ойнобой турган болсо, бул беттеште өтө чоң айырмачылык менен жеңилип калышы ыктымал. Өтө чоң эми болжол менен 15 улакалардын тайгазанынан орун алышы мүмкүн. Жана биринчи таймдын алкагында эле 15 мүнөт артта калган учурда 5 улакты казак оюнчулары ыргытып алгандыгы алардын азыркы атаандаштарынан күчтүүрөөк экендигинен кабар берет. Азыр Курманбек Турганбектин ушул оңтойсуз сабалдан башламандыктан сурулуп барып ыргыткан улагын бизге кайталоодон көрсөтүүдө. Бирок ал тайгазандын кырына түшүп, андан кийин мына тайгазандан орун албай калган. Ал эми бул талаш ошол эле Курманбек Турганбек менен атаандаштары Эрмек Айтиевдин ортосундагы күрөш болду. Мамалакты менен жүргөн Эрмек Айтиев эч кандай атаандаштан улакты тартып ала алган жок. Жалпысынан бул көчмөндөр оюндарына 11 команда катышты. Кытайды алгач эсептеп 12 команда болгон жана ар бир тайпага 3төн бөлүнүп, жалпысынан 4 тайпа болгон. Бирок Кытай оюнчулары келген эмес, мандаттык комиссиядан өткөн эмес, ошого байланыштуу мына алардын жоктугунан улам Москва болгону өз тайпасында бир эле беттеш өткөргөн. Ошондой эле Афганистандагы бир эле беттешке чыккан. Жана алгачкы оюнунда Кыргызстан улуттук курама командасы Монголияны 29-5 эсебинде жеңип алды. Бул көчмөндөр оюндарынын алкагындагы жаңы рекорд болгондугун белгилей кетишибиз керек. Ал учурда жеке-жеке бирге бир чыгуу кайрадан эле Наурызкожо Амзеев 92-жылы төрөлгөн 26 жаштагы оюнчу борбордук бөлүктө жанага каршы Алмазбек Жусупов найза менен иш алып барып жаткан мезгили. Жана алды эңкейип азыр Алмазбек Жусупов жетчи алган жок, экинчи ирет аракетин көрдү, бирок эми Амзеев биринчи жолу ишке ашыра албаган соң экинчи жолу көтөрүп кетүүгө аракетин көрүп жаткан мезгили. Жана камчылап Алмазбек Жусупов аны тегерете жүргөндүгүн көрүүбүз. Жана
Атандашы иіліп кеткен соң, азыр Наурыз Қожамзиевтің қолынан жылып кетуге аракетін күштеді, бирок оңынан шыққан жоқ. Ал аракеті дағы да болса, аяғына чейін талашуға мүмкіншілік бар. Жоқ дегенде аутқа шығып кетуге авал жаралды. Бирок Алмазбек Жусупов чийинден эртерээк улакты таштап жіберген. Ошого байланыштуу азыр чийинге жакын жерде күрөш уланып жаткан мезгили. Ылдый эңкейип Даулет Айтан 23 жаштагы оюнчу аракетін жасады. Бирок ар бирле жолу эңкейгенде чындыгында казак оюнчулары элип кетип жаткан жок. Ошондуктан улам азыр фантастикалуу бир оюнду тартуулаган деле жок. Негизи казак ошол Тухрама командасы бүгүн эгерде максималдуу оюндарын көрсөтө турган болсо, анда артыкчылык өтө көп болушу керек. Азыр Курманбек Турганбек кезектеги улакты ыргытты. Демек эсеп 6-0. Ал бүгүн 6 улакты катары менен ыргытып жаткан мезгили. Жана казак оюнчулары жалаң далышуу Курманбек Турганбекке иштеп жаткандай. Алар ар бир чабуулду жыйынтыгына чыгарууга далышуу оюнчуга мүмкүнчүлүк түзүп берүүдө. Же болбосо Курманбек Турганбек ыңгайы келген учурда өзү жерге эңкейип улакталган соң чабуулга жылчык издеп таап жаткан мезгили. Демек бул оюнчунун чындыгында жеке индивидуалдык биз чеберчилигин белгилей кетишибиз керек. Жалпы казак күйөрмандарын азыр кубандырып жатса керек, бирок мына ушул жарым финалдык бөлүктөгү оюнуна бир гана казак күйөрмандары эмес, кыргызстандык мына ушул күйөрмандар дагы нааразы болгондугун белгилей кетишибиз керек. Анткени алар коңшу ал мезгилде кезектеги жүрүш, бирок бул жолкусунда Москва облусунун спортчулары шоодо, бирок 2 эмес, жада калса 4 оюнчу менен казакстандык көпгөрчүлөр каршылашына чеп чабышып оюн жүргүзүп жаткан мезгили. Бүгүн жеге турган болсо алар коло медалга жетише алат. Ошондуктан улам бүгүнкү беттеш өзгөчө маанилүү. 3-чү орунду команда жеңип алат. Ошондуктан улам кайсы бир деңгээлде коло медаль күмүш медальга караганда артыгыраак болушу мүмкүн казак туугандар үчүн. Алар 3-чү орунду ала турган болсо 1 миллион сомго ээ болот. 2-чи орунду алган команда 1 миллион 500 миң сомго ээ болот. Ал эми 1-чи орунду калыштырган Хурма команда 3 миллион сомго ээ болот тургандыгын белгилей кетебиз. Жалпысынан быйылкы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 6 миллион сом байге фонду каралган. Жана 1-чи орун үчүн бул жолку оюндарда 500 миңге азыраак акча коюлгандыгын белгилей кетели. Бирок 4-чү орунга дагы 500 миң сом каралган. Мына ушундай өзгөчөлүктөр бар. Бул тууралуу биз 2-чи таймдын жүрүшүндө дагы кеп кылмакчыбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 1-чи тайм 6-0 эсебинде жыйынтыгына келип жетти. Жана казакстандыктар атаандаштарына караганда эми тез чабуулдарынын жыйынтыгында 6 улакка жетише алды. Курманбек Турганбек жалпысынан 6 улакты ыргытып турнирде 23-чү салымына ээ боло алган. Демек азырынча жалаң гана бир тайгазанды көздөй чабуулдар жүрүп барууда. Эч кайда алыстабаңыздар, 2-чи таймда жолугушабыз.
Еще раз, друзья, добрый день. Мы все рады приветствовать на матче за третье место в рамках всемирных игр кочевников. Третьих по счету сборная Казахстана играет против сборной Московской области. Наши сородичи из Московской области проиграли нашей сборной разгромно вчера в полуфинале. И в полуфинале же сборная Казахстана потерпела поражение в упорной борьбе против сборной Узбекистана с счетом 5-4. Когда матч закончился. И теперь в финале будет не Эль-Классико азиатское, а дерби, можно сказать так, по-другому, если провести параллель, то Узбекистан впервые сыграет в финале всемирных игр кочевников в истории вообще. Ну, мы все надеемся на победу, конечно, нашей сборной. Это будет в 6 вечера, в 18:00 на ипподроме в городе Чолпан-Ата. Так что, кто может быть неподалеку отсюда, приезжайте и смотрите со стадиона. Ощущения совсем другие, ребята. Ну, а те, кто далеко, наш канал к вашим услугам. Вот здесь сбивает судью. Какой момент, конечно, получился очень забавный. Судья оказался в игре, и его сейчас могли подбить в этой ситуации. Ну, так вот, очень хороший, на самом деле, турнир выходил. Да, были кое-какие там эпизоды, не очень, которые хочется вспоминать, но, тем не менее, я считаю, что турнир удался. И сегодня в финале ровно в 18:00 смотрите в прямом эфире на КТРК Спорт, друзья. 6-0 в пользу сборной Казахстана. Первая минута второго тайма, 21 всего для наших русскоязычных людей. Напоминаем то, что было принято решение на турнире, посвященном Наурузу, уже ввести двух комментаторов. Одного русскоязычного, второго кыргызоязычного. И вот наш коллега Бексултан Усалиев впервые вышел в истории на русскоязычное комментирование Кокбурю. Ну и я второй, так сказать. Итак, друзья, здесь шанс возникал у Московской области, но тут же роняет Улак, представитель Московской области, пытается здесь прессинговать и Алибаев здесь. И, кстати, повезло Алибаеву, то что подкова ушла все-таки у игрока казахской сборной, у Миджана Мерджана, поэтому он вышел на поле вместо него. Сейчас теперь мчится тот самый вездесущий, неустанный, быстрый на своем аргамаке, конечно же, Курманбек Турганбек. Его оттесняет Зачиин и будет Джеке-Меджеке, судя по всему. Нет, сохраняет, молодцы. Буквально на носовом платке от лицевой линии сохранили Улак, и теперь уже можно пытаться здесь освободить место для своего игрока, чтобы он побежал далее. А вот теперь все уже пробегают ближе к ауту. И за боковую линию все-таки Улак не уходит, там борьба происходит. Эрмек Атиев на своем Мамалаке пытается ускакать. Также Азамат Абтухуров на баттере себя отвоевывает Улак, и теперь же мчится. Нет, не успевает к Тайгазану, казахской сборной. Он не побежит, потому что вместе с Улаком он ушел за боковую линию. И, стало быть, будет Джеке-Меджеке. Очередная битва 1 на 1 в этой схватке. Я думаю, будет сильнее Наурхажа Амзеев. Завсегда-то этой линии, завсегда-то этого круга, завсегда-то этого самого Джеке-Меджеке, то бишь борьбы на 1 на 1. И вот, на повторе еще раз наблюдаем, как здесь боролись. И вот Алибаев, заметьте, как тащил лошадь Курманбека Турганбека. Ну да, то же самое Наурхажа Амзеев. Вообще, ему, то есть, дают право на Джеке-Меджеке. И вот он легко снова мог взять Улак в свой контроль, но здесь борется Эрмек Атиев. Эрмек Атиев очень рьяно ведет борьбу, пока корпусом лошади великолепно закрывает и удобную позицию для себя подбирает сейчас Наурхажа Амзеев. И вот так вот есть у него шанс теперь разбежаться. Сам же Амзеев побежал. Будет ли заслон от его партнеров? Вот пытаются заслонить своими лошадей в Московской области. И уходит за боковую линию с Улаком игрок казахской сборной, главный плеймейкер и распасовщик ее. Ну и, друзья, пока счет здесь не изменился. Пока Московская область проигрывает в сухую 6-0. Ну, выход в полуфинал это уже, и матч за третье место, это уже для них, конечно, очень высокое достижение. И на самом деле сейчас Кокбурю развивается постепенно во всем мире. Я думаю, не только в нашем ближнем зарубежье, но и в дальнем, в том числе во Франции, в США. Кокбурю будет развиваться
не в арифметической, а от геометрической прогрессии. Конечно же, еще более, еще лучше будет данный вид спорта идти, шагать по просторам всего мира. И не только Азии. Ну и здесь снова борьба на GK. Великолепно здесь, конечно же, Наурхожа Амзеев оттесняет он Эрмекатиева. В этой ситуации Эрмекатиев снова в дуэли с ним схлестнулся. Также он проигрывает эту дуэль в 4-му номеру казахской сборной. И наблюдаем, как там за кругом выбегает теперь уже игрок Казахстана. А вот заметьте, как Амзеев берет улак. Тут как тут Курманбек Турганбек возникает для того, чтобы получить передачу улака и побежать уже в цель к Тайгазану сборной Московской области, друзья. 6-0 в пользу Казахстана. 6-0 жана буга чейинки биринчи таймдаганда эсеп жаралган болсо, өзгөрүүсүз ошол боюнча 5 мүнөттүк оюн жүрүп жаткан мезгили. Бул экинчи тайм жана Казакстан оюнчулары эми оң тарапты көздөй чабуулга барат. Ал эми Москва облусунун оюнчулары сол канатка чабуулга бара тургандыгын белгилей кетели. Азыр Москва облусунан кайсы бир оюнчу жерде жаткандыгын көрүүбүз. Кагылышуунун натыйжасында жаралганын кайсы забал. Бирок чындыгында көкбөрү оюнчулары темирден жасалгандай сезилет. Туюлат сырттан караганда. Ар бир кагылышуу жок дегенде бир оюнчуну жаракатка дуушар кылып коюшу толук ыктымал. Ошондуктан улам абайлап оюн жүргүзүшү керек. Негизи кандай гана жыгылбасын, ат үстүнөн келип басып калса дагы мына кайрадан туруп оюнду улантып жаткандыгы бул менимче бир гана чет элдик күйөрмандарды эмес, жалпы кыргыз элин деле дагы деле азыркы убакка чейин мына ушундай таң калтырып келет. 27-минутта жүрүп барууда жана артыкчылык барган сайын казакстандык спортчулардын пайдасында. Азыр аутка чыгып кеткендигине байланыштуу башкы калыс Нургазы Анарбаев борбордук чекитке тараптарды чакырат. Анын натыйжасында 1-1 чыгуунун жүрүшүндө чабуулга жол издеп көрөт. Москва облусунун оюнчулары менин билишимче буга чейин биз көргөндөй бир дагы чабуулду жасай элек, өздөрүнүн карамагына улакты алса дагы каршылаштарынын тайгазанына бет ала албай жаткан мезгили. Анткени атаандаштары чабуулдун башталышында эле аны үзгүлтүккө учуратып, тоскоолдукту жогорку деңгээлде көрсөтүүдө. Азыр экрандагы Наурызкожо Амзеев так борбордук чекитке жайгаштырды. Анын натыйжасында эми эки тарап кайрадан күрөшкө кирип турган кези. Эрмекатиев мамалакта эминип жүргөн активдүү оюнчулардын бири жекеме-жекеде дароо эле улакты кысып алып азыр эми атаандаштарынын тайгазанына эмес, өздөрүнүн тайгазаны көздөй бет алып барууда. Эми бурулуп, чимирлип барып, кийинки чабуулду даярдап көрүшү керек. Жана ошол жерден 10-чу катар сандагы оюнчу Советбек Курбаналиев эрке тору менен атаандаштарын четтеткен аутты көздөй. Бирок андан ары командалашы чабуулду күчтөй алган жок. Курманбек Турганбек азыр чабуулду узартат, бирок калыстын ышкырыгы жаңырды. Демек, буга чейинки эрежеге ылайык келбеген оюн жүргөндүгүнө байланыштуу жекеме-жеке көрүнүшүнөн оюн уланышы керек. Азыр жаза мамыга жөнөтүлгөн оюнчу болобу? Ооба, өзүңүздөр көргөндөй, мына эми 5 оюнчу келип кеткен сымал Москва облусунун курамынан. Азыр бир оюнчу алардан жаза мамыга жөнөтүлүп жаткан мезгили. Биринчи катар санда оюн жүргүзгөн Алмазбек Жусупов 2 мүнөттөй оюндан четтеп турат. Ал мезгилде Казакстан оюнчулары эсепти 7-0 айландырууга жакшы мүмкүнчүлүк алып жаткан кези. Анткени астчылыкта коргонуу өтө эле татаал. Буга чейин толук курамда коргонууда да эле өтө мына ушундай кыйынчылыктарга туш болуп жаткан Москва өкүлдөрү. Жана кезектеги улак ыргытылды. Кайрадан эле Курманбек Турганбек 7-чи улагын, жалпы турнирдеги 24-чү улагын ыргытууда. Да, друзья, Курманбек Турганбек очередной свой салым производит и уже далеко оторвался в списке бомбардиров этого турнира. Ну и очень легко справляется он с улаком, очень легко забрасывает, но тем не менее 7-0 счет сам говорит за себя. 7-0 эсеби менен чындыгында жеңишке жетишип коюу толук мүмкүн. Андыктан бул беттеште ким жеңет тургандыгы анык эле болуп калды көрүнөт. Балким эгер деле беттеш бирдей деңгээлде жүрүп жатты эсеп 7-0го
барып калса, жана ошондой эле атаандаштардын чабуулу, тактап айтсак, Москва облусунун өкүлдөрүнүн чабуулдары дагы болуп жатса, анда теңеп кетүүгө же болбосо ортодогу артыкчылыкты кыскартууга мүмкүнчүлүк бар деп айтууга толук себептер болмок. Бирок азыркы 7-0 жана казак оюнчуларынын жүргүзүп жаткан оюну таптакыр башка деңгээлде. Жана кезектеги улак, бирок байкасаңыздар, Жасулан Айтбаев ыргыта алган жок. Андан ары Ынтымак Алипбаев улантууга жакындап келген. Жана улакка ылды эңкейгени менен Тайгазандын түбүнөн жете алган жок. Азамат Аттокуров Баатырды минип жүргөн оюнчу такымга кысууга жетише алабы азыр. Такымга кыса албай турган болсо атаандаштары оңой эле илип кетиши ыктымал. Жок, чабуулду баштай элек жатып чындыгында аутка чыгып кетишти. Ошого байланыштуу жекеме-жеке көрүнүшүн көрөбүз. Буга чейинки чабуулдардын бизге кайтоодон берүүдө бул чабуулга Жасулан Айтбаев барган жана Тайгазанга жакындап келип ыргытып таамай сала алган эмес. Кырына тийип жада калса мына ушул толук көтөрө алган жок. Ошого байланыштуу тиешелүү түрдө күч жумшай алган эмес. Жана Тайгазандын түбүнө түшкөн. Такое ощущение, будто бы договорились казахские игроки, что только сегодня Курманбек Турганбек будет забивать, пока 7 салонов только лишь на его счету. И сейчас Жасулан Айтбаев даже не смог очень выгодной позиции, находясь, произвести салон. 31-я минута матча, 7-0. Борьба на Джикеме-Джике. Наурхажа Амзеев снова здесь не дает своему сопернику подобраться очень легко. И вот пытается сбить. И впервые видим, что у Наурхажа Амзеева отбирает здесь улак Эльдар Абдукаров. Именно Абдукаров имею в виду. А это Абдукаров, когда проснулся, пару раз проигрывал. А так, конечно, Амзеев не постоянно выигрывает, но большинство он выигрывает этих самых Джикеме-Джики. Очередной Джикеме-Джики. Я думаю, снова неустанный 4-й номер казахской сборной. А Наурхажа Амзеев сейчас пойдет, чтобы побороться за этот улак. Упал здесь в этой ситуации Наурхажа Амзеев. Очень опасная была ситуация, но все в порядке с ним. Игра продолжается. 32-я минута встречи. Снова контролирует Наурхажа этот эпизод. Наурхажа, конечно, он более такой тактически подкованный игрок. Знает, где как нужно лошадью корпус ставить. И как нужно ходить лошадью вообще. Ну и здесь пытается Наурхажа пройти вперед. По линии он убегает налево. Хочет забежать. И здесь просит передачу Курманбек Турганбек. Вездесущий Курманбек Турганбек решил сам произвести уже салым. 8-й по счету будет, если он убежит. Заслон ставят тут же игроки казахской сборной для Московской области. Они его быстренько помогают, чтобы он пробежал далее. И вот Курманбек Турганбек забегает. И вдвоем два игрока казахской сборной сейчас будут продавливать. Вчера мы тактику видели против сборной Узбекистана. И США тоже. И что? Что здесь возле уже Тайгазан находится казахская сборная. Можно уже производить салым. Немножко остается. Оттесняет как раз таки Самаган Тимиров. Очень активен там, вцепился в улак. Рядом помогает ему Айбек Турдукулов на Койгюрене. Самаган Тимиров на Акбайпахе. Вот так вот, но рядышком находится Тайгазаном. Забрасывать можно. Суматоха возле Тайгазана Московской области. И двойной заброс будет. Нет, вцепились. Двойной заброс. Есть салым. Значит, у Алибаева будет улак, судя по всему. Решили, может быть, на Курманбека Турганбека не записывать, или все-таки на его что будет? Нет, на его, потому что, как мы вчера определяли, тот, кто с улаком первый бежит, на того и записывается счет, даже если вдвоем бросает одновременно. А Турганбек бежал первый с этим улаком, соответственно, Алибаев здесь просто выступил как ассистент. Ну и, друзья, очередной салым забили казахи. 8-0. Ну и, друзья, 8-0. Разгром. Второй тайм. 34-я минута. Нет, за Чин уходит все-таки улак. Очередной Джикеме-Джики будем наблюдать с вами в этом матче. И это будет на самом деле очень зрелищно. Видим, в основном сегодня очень много решается как раз-таки с позиции Джикеме-Джики. Потому что здесь получает некий импульс игроки казахской сборной после Наурхажа Амзеева. Он берет улак, передает Турганбеку Курманбеку. Он далее уже бежит.
и производит Салым. Поэтому я считаю, что эта тактика у них верна. Двухходовка такая. А вот шанс сейчас разогнать по дуге атаку московским игрокам Чингис Атабелдиев на своей Ярыте. Прессингуемый Ынтымаком Алипаевым, но нет. Все-таки роняет Улак и еще раз подхватывает, на этот раз уже роняет также Эдилет Мамыт. То есть Алмазбек Джусупов на своей нозе. Ну и тот самый Миджан Мержан. Миджан Мержан. Слушай, имя тоже похоже на свое. Итак, сейчас очень много там происходит интересных эпизодов на позиции судьи. Если посудить, очень много болельщиков. Также пока не переполненный ипподром, но очень много. Даже сидят на местах, где, в принципе, не должны сидеть люди. Но, тем не менее, даже стоящие есть, которые поближе к центру хотят стоять. Очень прессы также много. Но к финалу, я думаю, даже боковые ярусы трибун будут заполнены. И весь стадион и ипподрома здесь переполнен просто-таки. Анткени финалдык баскычта дайым салттуу түрдө ипподром толуп келген, ошондуктан улам ал беттеште максимум 100% түрдө көрөрмандар келе тургандыгы найми күтүлөт. Ал учурда жекеме-жекеде улак казактардан баягы эле Наурызкожо Амзеев кирип келген. Ал эми Москва облусунун оюнчулары кимди чыгаргандыгын эми гана көрүүдөбүз. Бул жолкусунда өздөрү байкагандай активдүү оюнчулардын бири Чыңгыз Саттыбалдиев кирип келгендигин байкоодобуз. Бирок Чыңгыз эч кандай туруштукту көрсөтө алган жок. Атаандашына ошого байланыштуу азыр түрдүү иш аракети менен кайрадан жоготкон улакты кайтарып алууга чамдашы керек. Антпей турган болсо каршылаштары аеосуз кийинки улакты ыргытууга даяр. Негизи казакстандык оюнчулар ар бир чабуулга ушундай берилип бара турган болсо, анда ал чабуул жыйынтыгына чыгып жатат. Ал эми жарым күчү менен же болбосо ушундай каалоосанчалык күч болбогон эпизоддордо болгону Москва облусу коргонуп жаткан мезгили. Ошондуктан улам бул болгону бул беттештин жүрүшү казак оюнчуларынын каалоосу менен жүрүп жаткандыгын белгилей кетебиз. Курманбек Турганбек атаандаштарынын тайгазанына келип жетти. Жана Москва облусунун 3-4 оюнчусу эч нерсе кыла алган жок. Жана 9-0 эсеби жаралууда. Бүгүнкү беттеште 9-чу улакты дал ушул оюнчу ыргытып олтурган мезгили. Жалпысынан 27 улак Курманбек Турганбектин пайдасында. Курманбек Турганбек 9-й Салым производит в этом матче. Ну и вообще во все оторвался он в бомбардирском списке. И фаворит на самом деле лучший бомбардир этих всемирных игр кочевников. Азырынча эң мыкты чалчу дагы да болсо албетте финалдык беттеш бар экендиги. Жана кыргыз эрендери ал беттештерде оюн жүргүзө тургандыгын белгилей кетебиз. Ошондуктан улам ал эки курама команданын ортосундагы деңгээл айырмачылыгын эске алганда чабуулчулук көрсөткүч башка оюнчуга болуп кетиши ыктымал. Ал учурда казактардан Мержан оюндан четтеп калган, андан кийин анын ордуна тез түрдө бир оюнчу кирип келди. Жана бул эпизоддо Жашулан Айтбаев өз карамагына алып, оң такымына улакты кысып алган соң чабуулга жол издейт. Ага көмөктөшүп командалашы Ынтымак Алипаев оюн жүргүзүп жаткан мезгили. Жана таң калыштуусу Москва облусунун оюнчулары алдынан тороп чыкпай жаткандыгы. Эми гана үлгүрүп келе алышты. Жана тайгазанга жакындап калган маалда бул чабуулдун мизин кайтарууга үлгүрө алабы. Чогуу байкайлы. Негизи мындай бытырандылыкта, башаламандыкта казак оюнчулары ойноп көнгөндөй жана жол издеп таап бири-биринин жакшы жолун ачып, дээрлик атаандаштары кысып жаткан учурда алардын ортосун жарып кирип оюн көрсөтүүдө. Демек, тажрыйба боюнча казакстандык оюнчулардын эми бир топ жылдаган машыгуулары аларга бүгүнкү беттеште жардам берүүдө. Бирок жарым финалдык баскычта жардам берген жок. Аны дагы эсиңиздерге сала кетебиз. Буга чейин дээрлик көкбөр оюну боюнча мактана албаган өзбек оюнчулары казакстандыктарды артта калтыргандыгы табышмактуу бир окуя болду. Эми аны көпчүлүк иликтеп көрөт жана аягына чейин албетте эч ким аныктай албаса керек. Ал учурда кезектеги улакты ыргытууга казак оюнчулары өтө жакын болду. Бирок акыркы ракети менен Москва облусунун оюнчулары созулуп барып улакка жете алган. Бул жолкусунда Эрмек Айтиев Мамалак менен азыр атаандаштарынын тайгазаны көзөй бет алып барууда. Андыктан эки тайм бою улак ыргытпай калуу бул алар үчүн
начар көрсөткүч болот. Ошондуктан улам алар чабуулуна аттанып жаткан мезгили. Эки тайм эмес, бул беттеште улак ыргыта албай да калышы ыктымал. Аны дагы белгилей кетели. Балким казакстандыктардын максаттары ушулдур. 3-орун Курманбек Турганбектен мыкты чабуулчу болуусу жана ошондой эле 3-орун үчүн болгон беттеште атандарга улак салдырбоо. Мына ушундай максаттарды алдын ала башкы машыктыруучусу коюп жаткандыр. Ошондуктан улам Москва облусунун оюнчулары, кыргыз оюнчулар чындыгында атандаштардын андай алдына койгон пландарын жокко чыгаруу иретинде оюн жүргүзүүгө барышы керек. Азыр болсо өзүңүздөр көргөндөй Амзеев, Наурызкожо Амзеев улакты илип алып, азыр Курманбек Турганбекке өткөрүп берет. Мындай көрүнүштөр бир топ ирет орун алган, бирок ылдамдыкта бара жатып атандаштардын арасынан Курманбек Турганбекке өткөрүп бере алган жок. Жана аутка чыга элек азырынча чийиндин түбүнө келип түшкөн улак. Анын натыйжасында акыркы 8 секунда гана убакыт калды. Азыр эч кандай аракетти көрбөй деле койсо отчудай. Биринин аргымагын бири камчылап өзгөчө чындыгында чыныгы тирешти азыр. Көрсөтүүдө командалар негизги убакыт соңуна келип жетти. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 2 тайм артта калды. Жалпы 40 мүнөттү көрдүк. Салынган 9 улакты көрө алдык. Биринчи таймдын алкагында 6 улакты ыргыткан болсо, казак оюнчулары экинчи таймдын жүрүшүндө алар 3 гана улакты ыргытты. Андыктан барган сайын азайып барууда мындай жүрүштөрү. Балким 3-чү таймдын жүрүшүндө Москва облусунун оюнчулары өздөрүн көрсөтүп алгачкы салымына ээ болушу ыктымал. Эч кайда алыстабай туруңуздар, 3-чү чечүүчү бөлүктү күтөлү. Еще раз, дорогие друзья, рады вас приветствовать на ипподроме на побережье нашего чудесного озера Иссык-Куль в Чолпоноте, где происходят третьи всемирные игры кочевников. Ну и, собственно, турнир по кокбурю.
матч за третье место. Казахстан играет против Московской области. Неудачники полуфиналов встретились, дабы выяснить, кто из них все-таки номер 3. Мирон Кокбыров. Ну а сегодня в финале ровно в 18:00 сборная Кыргызской республики, то бишь наша родная сборная, будет играть против сборной Узбекистана, против главной сенсации этого турнира. И будут выяснять, кто же из них номер 1, а кто номер 2 Мировом Кокбырю. Вот такой момент. И, друзья, напомним, не только КТРК Спорт, но и общественный Первый канал также прямой эфир для вас выдает. Так что все поближе к телеэкранам, уважаемые друзья. Наша сетка вещания, общественный канал КТРК и КТРК Спорт, конечно же, для вас готовы показать. Ну и для вас работают и работали вообще эти матчи наши коллеги. Ну а, собственно, они выйдут в финал. Бек Султан Васильев и Нурсултан Турузбеков. И сейчас для вас матч за третье место комментирует мой коллега Зиярат Эсенбай и я, Азирет Абдраимов. Еще раз всем здравствуйте. 41-я минута матча. Тут же пытается сборная Казахстана усилиями своего игрока Жасулана Айтбаева уйти вперед. Он, кстати, очень молодой, 97-го года рождения. Как раз таки самый пик такой для Улахчи. 21 год ему. И пытается сейчас уже тот самый главный бомбардир сборной Казахстана Турганбек Курманбек пройти вперед. 41-я минута матча на рандеву с Тайгазаном. Будет ли 10-й Салым, друзья? 10-й Салым будет или нет? Дождемся, догнали его быстренько очень, но на противоходе убирать одного, другого, второго, третьего и теперь уже 4-го. Забрасывать можно. 10-й Салым, 10 Салымов произвел Курманбек Турганбек, друзья. В одном матче вот так вот. Лучший бомбардир этого турнира всемирных игр кочевников, 27-й Салым, записывает на свой счет второй номер сборной Казахстана и 10-й в этом матче. Небывалая точность у этого игрока, конечно же. Курманбек Турганбектин жеке статистикасы барга сайын өсүп барууда. Демек, бул көрсөткүчү менен бир гана өзүнө эмес Казакстан курама командасына жакшы упайларды алып келүүдө. Эсеп 10-0. Демек, бул беттеште кимиси жеңишке жете тургандыгы буга чейин эле белгилүү болуп калган, бирок ага карабастан Москва облусунун оюнчулары аягына чейин күрөш жүргүзөт. Да, судья на ваших экранах. Нургаз Нураков сейчас пытается, Нургаз Анарбаев, точнее, пытается сейчас более быть таким настоящим судьей, настоящим третейским судьей, который не обращает внимания ни на какие провокации, который справедливо судит данную встречу. И пока нареканий к нему нету, конкретно по этому матчу. Игра продолжается, 43-я минута матча, борьба за Улах в центре поля здесь. Да, пытаются подбить игроки сборной Казахстана. Кстати говоря, сборная Казахстана, федерация вообще, как пара у них так называется почему-то. Федерация, они, вообще игра так называется, хотя слово Кокбурим развелось от нас. Именно если говорить уже про состав, то первый состав, который приезжал на вторые всемирные игры кочевников, не приехал, они привезли вот этот второй состав, он очень сильный тоже. Но тот самый первый состав мы громили. Наша сборная громила тот самый первый состав 2 года назад, между прочим. Так что, я думаю, особой разницы здесь не было бы. Будь первый, будь второй, будь третий, будь то 10-й состав. Но, тем не менее, Казахстан очень сильная сборная. И они это доказывают сегодня, просто не оставляя ни одного места, ни одного шанса для сборной Московской области. 10-0 счет в пользу Казахстанской области. И вот он, Науру Схожа Амжеев пытается бороться на Джеке-Меджеке. И снова на Джеке-Меджеке вот уходят сейчас игроки на удаление одного из игроков казахской сборной, судя по всему. Получится численное преимущество. Было нарушено, да, так есть. Пятеро было единовременно на поле. И один должен покинуть сейчас пределы поля на Джазамаме. То бишь на удаление на 2 минуты. А вот ушел один из игроков Московской области. Это как раз таки Эльдар Абдукаров на своем люке. В меньшинстве играет 2 минуты теперь игроки Московской области. Пытаются разбежаться снова здесь казахи. И вот здесь, может быть, у них удастся. Там сцепился буквально Султанбек Токтугулов в Улак на свой Махтано. Но удалось. Снова Курманбеку Турганбеку. Он побежал за 11-м Салымом. Бросает сам, буквально переворачивается, но забросил он
11-й Салым в этом матче свой сборной. Один он только забивает сегодня. И его 28-й Салым на этом турнире. Великолепно, конечно, результат свой показывает Курманбек Турганбек. Пока что тот самый бомбардир из казахской стороны умело ведет себя в атаке. И, конечно же, он забрасывает улак за улаком. Улак за улаком. И, конечно же, его бомбардирский счет просто до небес возрос. 28 Салымов за один турнир. За несколько матчей. За 4 матча. Вот так вот. И здесь уже 46-я минута началась. Пока нету ухода за чаин от игроков Московской области. Москва ойыншылар атадаштарын болшынша найме чейінден сыртқары шығарып салу қаракетін көрген. Жана экранда бізге Азамат Аттоқуровты көрсетуді. 12-ші қатар санындағы ойыншы жақшылар әрекетін көріп барды. Бирок аяғына шейін чауылды жасай алған жоқ. Азыркы учурда Қазақстан ойыншылары соғын атты көздөй чауылға барат. Ал эми алардын атаандаштары Москва облысынын өкүлдөрү оң тарапты көздөй чауыл жасай тургандыгы белгилүү. 46-чы минутта жыйынтыгына чыгып барууда. Демек бул оюндун бүтөрүнө болгону 15 минуттадай убакыт бар. 15 мүнөттүн ичинде биз дагы канча улак көрөбүз жана Курманбек Турганбек тарабынан салымдар болобу? Ошол башка суроолорго жооп алмакчыбыз. Амжеев Наурыз Кожа экранда бул оюнчу эңкейгендей алган оюнчу чыгында байкасаңыздар улакты бир аракетинде эле алып такымына ишенимдүү түрдө кысып алган соң кийинки чабуулдарга аттанып барууда. Же болбосо Курманбек Турганбекке өткөрүп берет, ал чабуулду көздөй чуркай күлүк аты менен кошо. Ошондуктан мына казакстандыктардын биз тактикасын алардын жүрүштөрүн көрүүдөбүз. Бирок бул тактика Өзбекстан улуттук курма командасына каршы иштеген жок. Ошондуктан мындай тактика болгону ал сызгырак командага каршы болгон беттеште иштеп жаткан мезгили азыр. Кезектеги салым жана кайрадан эле Курманбек Турганбектин мына кийлигишүүсү менен ыргытылган улак эсеп 12-0. Дагы улакты азырынча Москва облусунун оюнчулары ыргыта элек. Ушул чабуул жыйынтыгына жакындап калган мезгилде бардыгы жакшы эле коргонуп келе жаткандай болду. Бирок ошол эле 5-чи номурдагы оюнчу Элдияр Абдукаров, андан тышкары Айбек Турдукуловдор эмне кылып жатты түшүнүксүз колун созуп, атты чаап, камчылап жакындап келүүгө жакшы эле мүмкүнчүлүк бар болчу. Жана бул оюнчулардын маанайсыз болуп тургандыгын биз көрүүдөбүз. Бул көбүрчүлөр эми барган сайын жеңиште эмес, эми жеңиште унуткандыгына, же болбосо жеңиштен үмүттү үзгөндүгүнө көп эле болуп калды. Болгону өздөрүнүн алгачкы салымдарына барууну азыр башкы максат катары аныктап койгон мезгили. Жана кайрадан эле учурда Казакстандагы оюнчулар Ынтымак Алипаев оң такымына кысып алган. Анын жанында атаандашы Чыңгыз Сатыбалдиев бар. Ошол эле мезгилде Райымбек Байзаев келген, бирок эч кимиси тартып ала элек. Жана эки оюнчу бири-бирине көмөктөшүүгө жакын катарлаш тургандыгын көрүүдөбүз. Бул жолкусунда Ынтымак Алипаев ыргытар. Азамат байкасаңыздар, атаандашы Райымбек Байзаев улакка жабышып жалгыз өзү тайгазанды куткарып калды. Жанага көмөктөшкөн оюнчу жок. Азырынча Бектур Курбаналиев атаандашына жакын эле барган, бирок жок. Бул улакты ала алышкан жок. Жана бул жолкусунда Курманбек Турганбек эмес, биринчи жолу 8-чи катар санында оюн жүргүзгөн Алипбеков Ынтымак оюн эсебин өзгөртүүдө жана өзүнүн пайдасына бир улакты жазып койгон мезгил. 8-чи катар санында оюн жүргүзүп келген чабуулчулардын бири азыр 13-0 эсебине командасын жеткирди. Жана бул чабуулга өзүнүн командалашы жардамдашып чогуу ишке ашырышкандыгын көрө алдык. Негизги оюнчулардын катарында албетте Ынтымак Алипаев дагы Казакстандын курамында байкасаңыздар. Бирок жалаң гана башка оюнчулардын катарынан өзгөчөлөнгөн жана айырмаланып турган бул Курманбек Турганбек, андан тышкары борбордук бөлүккө кире турган Наурыз Кожа Амжеев экендигин байкоодобуз. Акыркы чабуулдар дал ушул оюнчулардын аткаруусу менен жана ошондой эле булардын аракети аркылуу жалаң ишке ашып жана башталып жаткан кези. Күйөрмандар толук бойдон бул стадионго, тактап айтсак, ат майданына, ипподромго толгон. Жана бир гана алардын күткөнү финалдык баскыч. Кыргызстан улуттук курама командасы Өзбекстан менен кандай ойной тургандыгын алар
алдын ала божомолдоп, өзгөчө эмоциялар менен күтүүдө. Алардын арасында эми өзбекстандык команданын албетте күйөрмандары бар экендиги талашсыз. Бирок ага карабастан фаворит ким экендиги бизге анык белгилүү. Жекеме-жекеге Наурузкожо Амзеев жана Элдияр Абдукаровтар кирип келген. Эки оюнчу бири-бирине каршы оюн жүргүзүүдө жана Наурузкожо Амзеевдин аргымагы тандашынын аргымагына караганда күчтүүрөөк жана аны четтетип оюн жүргүзүп жаткан мезгили. Амзеев учурда улакты көтөрө алды оң такымга, ага командалаштары жакындап келет. Бул жолкусунда Курманбек Турганбек бул бир топ иретти текшерилген чабуулдардын тактиканын бири, ошондуктан ула мында жүрүштү кайрадан эле аткарып жаткан кези. Демек, казакстандыктар өздөрүнүн тутунган тактикасынан азырынча баш тартпайт. 51 минута встречи, 13-0 счет. И, как, конечно, в той самой истории про число 13 сейчас все наблюдается. И замечаем, Салым будет забрасывать или нет. Курманбек Турганбек сегодня, конечно, феерит. Сегодня он лучший. И не только сегодня. В составе, точнее, сборной Казахстана именно Курманбек Турганбек забрасывает Салымы. Он и бежит вперед, он и обороняется. В общем, он все делает. И очередной Салым на его счету, друзья. 14-0. Ровно 14-0. И 13 Салым у Курманбека Турганбека. Он сейчас помахал рукой. 30 Салымов за турнир за 4 матча. Представляете? 30 Салымов за 4 матча. Тем не менее, это на самом деле очень-очень хороший результат. И наблюдаем, потому что там происходит очень-очень много перипетий. И, конечно, болельщики уже не так реагируют, понятное дело, уже. Сейчас они реагировали бы, если бы московские игроки забили бы Салым хотя бы один. Пока они не могут. Третий тайм идет, друзья. На самом деле, очень сложные эпизоды. Снова роняет в этой ситуации Улак, игрок Московской области. И побежал. Побежал здесь игрок Казахстана. Был Интымак Алибаев. Нет, он не получится ее, не мог забросить. По инерции лошадь убежал совсем в другую плоскость. Теперь уже нужно разворачивать атаку. Теперь заброс будет. Нет, здесь тоже не будет. Болат. Интымак, точнее, Алибаев пытается забросить. А там мешает ему. Мешает тот самый Азамат Абдукуров на Батыре. Буквально как клешнями вцепился в Улак. И не дает он никак проделать тот самый эпизод со взятием Тайгазана. И замечаем, как здесь пытается уже работать двое. И забрасывает это, конечно же, Джаслан Айтбаев. И его партнер по команде это Интымак Алибаев. По-моему, на его счет должны записать, потому что он и контролировал Улак до этого эпизода. Да, 2 Салыма сегодня, 6 Салымов за этот турнир. Игра немножко приутихла. Игра немножко приутихла. И сейчас игроки Московской области, в особенности Азамат Абдукуров, пытается убежать, чтобы оставить в центре Улак. И вот пошла борьба. Пошла борьба за Улак в очередной раз, друзья. Итак, друзья, снова очередной эпизод возникает здесь с участием московских игроков, но теряет Айбек Турдугол на своем койгрёне. Койгрён умчал его за чин, за лицевую, за боковую, точнее, линию. 54-я минута встречи, главный тренер казахской сборной. Ну и главный арбитр этого матча сейчас определяет начало борьбы на джеке-меджеке. Наурузкожо Амзеев, человек, который выигрывает все подряд. 2 четверки свистнулись. Наурузкожо Амзеев здесь себя проявляет. И, конечно же, его соперник Султанбек Токтугов на автоном. И вот 55-я минута матча. Снова, заметьте, темп задают игроки сборной Казахстана. Они пытаются разбежаться. Курманбек Турганбек снова один. Ушел на дриблинге великолепно от двоих игроков сборной Москвы. И теперь уже пошел вперед. Центр забрасывать будет сейчас. Точнёхонько. Нет, решил немножко поиграться он здесь с игроками Московской области.
Вот теперь прямо бежит. Там мешает ему Эрмекатиев. И также закрывает, заслон стоит Айтан Даулет. Также здесь Миржан Меджан помогает. Ну и все, друзья. Вот здесь атака захлебнулась у игроков казахской сборной, друзья. Ең ақырғы 5 минуттық ойынға отырған мезгілде жана қазақстандықтар дағы салымдарға барау же болбосо мына ушул артыкчылыкка деле ыраазы болобу же болбосо кайрадан эле Орманбек Турганбектин жеке эсебинин өсүшүн каалайбы командалаштары. Аны алдыңкы мүнөттөрдө чогуу байкайлы. Акыркы мүнөттөрдө албетте 4,5 минута убакыт бар. Жана Москва облусунун өкүлдөрү бир дагы улакты ыргыта албай тургандыгы аларды өкүндүрөт. Убакыт алардын пайдасында эмес. Болгону бир улакты ыргытууга аракетин көрүшү керек болчу. Курманбек Турганбек жана ага көмөктөшкөн Даулет Айтан, бирок Курманбек Турганбектин пайдасына жазылат. 16-чы улак ыргытылды. Жана 16-чы улак эми Казакстандын эсебинде 16-0. Буга чейин бир гана Нашыл ынтымак Алипаев өзгөчөлөнгөн башка оюнчулардан Курманбектен башка. Андыктан 16 улактын ичинде 14-ün да ушул Курманбек ишке ашыргандыгын айта кетели. Балким бул көрсөткүчтүн мынчалык фантастикалуу түрдө өсүп кеткендигинин себеби буга чейинки Америка Кошмо Штаттарына Красноярск курамына каршы ойногон беттештери болушу мүмкүн. Ошол эле мезгилде азыркы өздөрүнө караганда бир топ алсызыраак командага каршы ойноп жаткандыгы болушу ыктымал. Эгер деле Кыргызстан улуттук курама командасы жалаң гана сүйлөшүп алып бир оюнчуга багыттап ойной турган болсо, анын жыйынтыгы мына эми ишке ашышына бардыгы жол түзүп бере турган болсо, 30 эмес дээрлик 50 улакка чейин жаралып калышы да толук ыктымал. Бирок Кыргызстан улуттук курама командасынын курамында бири-бирине татыктуу оюнчулар өтө көп. Ошондуктан улам команда жалаң гана бир оюнчуга ойнобойт. Алар түрдүүчө абалдарды түрдүүчө ишке ашырып, мына ушундай кооз ыргытууларды ишке ашырып келет. Айтпаев Жасулан 17-чи улакты ыргытууда жана эсепти 17-0 Казакстан улуттук курама командасы жеткирип койду. Айтпаев Жасуландын пайдасындагы бул беттештин окагында биринчи улак жана өзүн бул оюнчудагы маал менен көрсөтүп жаткан мезгили. Бул улакчы 1997-жылы төрөлгөн. Демек 21 жашта жаш оюнчулардын катарында. Демек өнүгүп келе жаткан жана келечекте балким көкбөрдө болбосо дагы Казакстандын көкпар оюнунда ушул тегерек жеге ташталган оюнда өздөрүн көрсөтө алат. Ал эми Тайгазанга ыргытуу, чыныгы күчтүү атаандастарга каршы чыгуу бул оңой эмес экендигин жарым финалда казак оюнчулары түшүнгөн жана аны башка атаандаштары дагы түшүнүп билген. Өтө жакшы мүмкүнчүлүк жана алгачкы улак Азамат Аттокуров. Мына ушундай атына заты жарашып бул беттеште өзгөчөлөнүп олтурган мезгили Баатыр аргымагы менен жетип барып эсепти 17-1 айлантты. Казактардын эми 0 эсеби менен атаандаштарына бир дагы улакты бербей жыйынтыктоо оюн четке какты. Вот то, чего все ждали болельщики здесь, потому что за сборную Московской области играют наши же кыргызстанцы, но уже сограждане РФ, конечно, наши же кыргызы, имеется в виду, но тем не менее Азамат Аттокуров смог таки на своем баты проскакать и провести первый салым для Московской области в этом матче. 17-1, друзья, разгром данного есть салым от игроков Московской области. За вторым они побежали. Нет, взять не получилось. Там борется как раз таки Самаил Бигболот, который в основном сидит. А теперь он играет. В концовке выпускает его Алмазбек Джусубеков. Азыр эми 1 минутадай убакыт бар. 1 минутадай убакыт калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, демек 1 сааттык оюн аягына чыгып бара жаткан мезгили. Эми казакстандыктар атаандаштарын ута тургандыгы анык эле билинген. Жана ушундай оюнду балким Өзбекстан улуттук курама командасына каршы өткөргөндө ушундай эле артыкчылык менен жеңип алат беле. Ал дагы башка суроолордон. Ошондуктан улам жарым финалдык бөлүк дагы да болсо табышмактуу экендигин сиздерге белгилеп өтмөкчүбүз. Жана Кыргызстан улуттук курама командасынын жалпы машыктыруучусу, башкы машыктыруучусу жана федерациянын президенттери деле менимче мына ушул жарым финалдан менимче күмөнү бар. Акыркы секундалар жүрүп барууда. 15 секунда убакыт бар. Жекеден кайрадан эле Наурыз Кожо Амзеев сол такымына кысып алган соң акыркы чабуулду жүргүзүүгө
аракетин жасат, бирок Москва облусунун оюнчулары атаандаштарын кысып алган жана акыркы чабуулга чыгарбайт. Негизги убакыт соңуна келип жетти, урматтуу телекөрүүчүлөр. Башкы калыс Нургазы Анарбаевдин ышкырыгы жаңырууда. Бүгүн беттеште биз эмнени көрдүк? Биз Курманбек Турганбекти көрдүк. Казакстан командасынын эми түрдүүчө чабуулдарын көргөн жокпуз, чындыгында аны айталы. Жалаң гана Нарускожа Амзеев илгенден кийин жалаң ушул Курманбек Турганбекке өткөрүлүп берилген улактар, анын натыйжасында бири-бирине окшош чабуулдар биринин артынан экинчиси салынып отуруп 17 улак ушул тайгазандан орун алган. Ал эми атаандаштар өздөрүнүн максатына эми минималдуу түрдө жете алды, алар жалгыз улакты салды. Эсеп 17-1. Да, немножко грустно то, что заканчивается турнир по Кокбурю в рамках третьих всемирных игр Кочевников. Остался только всего лишь один матч. И, конечно же, мы с Зайратом уже заканчиваем работу на этом турнире. Около 10 матчей мы откомментировали. Ну и теперь, конечно же, финал. Мы уступаем нашим коллегам Бексултану Синалиеву и Нурсултану Турузбекову ровно в 18:00. Смотрите на общественном канале КТРК и на первом спортивном, на главном спортивном канале страны КТРК Спорт. Хороший турнир видели. Остался всего один матч и немножко нужно потерпеть. И будем вместе с вами лицезреть, как вот эти самые болельщики болеть за нашу сборную в матче против сборной Узбекистана. Для вас этот турнир работали мой коллега Зайрат Эсенбай и я, Азирет Абдраимов. Ооба, 4-чү орунду камсыз кылган команда Москва облусуда куру колго албайт. Алар 500 000 сомго ээ болот. Ал эми 3-чү орунду ээлеген казак оюнчулары 1 миллион сомго ээ болушат. Эми финалдык бөлүк калды. Биринчи жана экинчи орундун ээлерин аныктайбыз. Кыргызстан улуттук құрама командасына ийгилик каалап күтмөкчүбүз. Эч кайда алыстабай, коомдук биринчи канал жана КТРК Спорт каналдары менен бирге болуңуздар. Всего доброго, любите Кокбурю.